Ушул жаатта көп жыл, 30 жылдан ашуун эмгектенип келе жаткан биздин каарманыбыз бар. Турмушумда 8 жыл орус мектепте окуп, 2 жыл кыргыз мектепте окуп, бул мага чоң эле турмушумда жардам берди да. Дос жарларым иштеп аткан экен. Ошо 4-курска эле ишке кирип алганмын. Орус класста окуп келгенмен деп айтып атасыз да, бир кызыктуу учурларыңыз эсте калдыбы? Если надо, я вам давайте повторно сдавать деген, мен коридорда ушуларды көрчү элек да, ушундай сонун эле да биздин мезгил деп ойлойм да. Мен ушу волейбол спорттун аркасында көп шаарларды көрүп келдим. Ушул тармакта жүргөн адис катары айтсаңыз, биздин ушул энергетика тармагынын келечеги кандай элестетесиз? Патриотизм жактан дагы эрк сөз менен биздин ажыбызга жеткизди деп ойлойм да. 37 миллиардтан кутулуп 3 жылда. И мына 25 миллиард эле калды. Деги эле сизде бир өзүңүздө ушул башкаруунун бир ыкмалары барбы? Эми тилеге тийгизиштик болбойт да, 5 колуңдун манжасы деле тең окшош эмес да дегендей. Кече күн жыл эмес, кече күн кандай өттү деп анализдейбиз. Эл менен иштешүүдө эмнелерге көңүл бурасыздар? Уже мен телефонумду шаардыктар эле билип калган. Прямо эле өзүмө чыгат. Уяттуу жерде отуруп алып да чалышат, свет өчүп калды деп. Эми билесиз, светте отурсаң сразу өчсө, биздин иш ошондой деп беките албайсың. Келиңиз андай сиздин үй бүлөңүз тууралуу дагы айтып берсеңиз. Биз аялым экөөбүз 15 мүнөт эле таанышып эле баш кошконбуз. Кийин мына Лина десем, жок, бул бизге туура келбейт деп апам көрчү эле. Бакытты ата эненин бактылуулугу.